Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздарым. Өкмөттүн нарын Талас жана Ысык көлдөгү өкүлдөрү айрым жетекчилер кызматтан кетүү арызын жазышты. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмилия Алымкулов, Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев жана Ысык көл облусундагы өкүлү Балбак Төлөбаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын аймактардагы кабарчыларыбыз маалымдашты. Ысык көл облусундагы өкмөттүн өкүлү Балбак Төлөбаев арыз жазганын өзү ырастады. Талас облусунда өкүл менен кошо 4 райондун акимдери да кызматтан кетүү арыздарын жазды. Ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмаз Жумабеков 4 райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен кошо кызматын тапшырганы кабарланды. 6 октябрда Нарында, Таласта жана Караколдо эл чогулуп бийликти өткөрүп берүүнү талап кылышкан. 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын талапкерлердин мөөнөтсүз митинги массалык башаламандык менен коштолду. 6 октябрда митингчилер парламент менен президент отурган имаратты, УКМКнын имаратын басып алышты. Ала Тоо аянтында оппозициячыл партиялардын митинги уланууда. Парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы партиялар 5 октябрда мөөнөтсүз митингге чыкканын жарыялашкан. Маалымат катчы Сооронбай Жээнбековдун учурда кайда экенин айтты. Жээнбеков саясий күчтөрдү Кыргызстандын жана жарандардын кызыкчылыгы үчүн акыл эстүүлүк кылууга чакырып жатканын айтышат. Президент Сооронбай Жээнбеков учурда Бишкекте жүрөт. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Жээнбеков саясий күчтөрдү Кыргызстан жана анда жашаган жарандар үчүн акыл эстүүлүк кылууга чакырып жатат деп айтышты. Учурда Сооронбай Жээнбеков Бишкекте, деди Стамалиева. Ошондой эле ал Жээнбеков учурда кырдаалды көзөмөлгө алып, саясий күчтөр коомду бөлүп жарууга жол бербейт деген ишенимин билдиргенин айтты. Эскерте кетсек, 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор Борбордук аянтка митке чыгып кагылышуу болгон. Натыйжада акцияга чыккандар ак үйдү алып коюшкан. Садыр Жапаров элди аянттан тарап кетүүгө чакырды. Номер 27 колонияда отурган саясатчы Садыр Жапаров бошотулуп, аянтка алынып келгенден кийин митингчилердин алдында сөз сүйлөдү. Ал элди аянттан тарап кетүүгө, бардык маселелерди мыйзамдуу, легитимдүү жол менен чечүүгө, мыйзамсыздыктан алыс болууга чакырды. Каракчылык, басып алуу жолу менен эч нерсе чечилбейт, сабырдуу болуңуздар, деди Жапаров. Митингдин катышуучулары тарабайбыз деп кыйкырып жатышат. Буга чейин митингчилер УКМКга кирип барып, атайын кызматтын тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бошотушкан. Анын көчөдө эл менен жүргөнү тартылган видеодо социалдык желиге тараган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясынан чыгарылды. Аны тарапташтары барып тосуп келишкенин Исаковдун адвокаты Замир Жошев Азаттыкка кабарлады. Адвокаттын айтымында өлкөдөгү акыркы окуялардан соң жарандардын талабы менен Сапар Исаков абактан чыкты. Бирок мыйзамга ылайык жакын арада Сапар Исаков Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иштери кайрадан сотко каралып, актыган чечим чыгышы керек. Баары укуктук талаада болушу керек, деди адвокат. 2018 жылы камакка алынган Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун, Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Ал күнөөнү моюнуна албай, муну саясий куугундук катары баалап келет. Быйыл 9 июнда Бишкектин 1-майрандык соту аны Жазык кодексинин 319 беренесин коррупция негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып, 247 миллион сом айып салган. Айрым иштери боюнча соттук териштирүү уланууда. 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар баштаган тынчтык митинги массалык башаламандыкка айланып, 6 октябрда митингчилер парламент менен президент отурган имаратты, УКМКнын имаратын басып алышты. Президент Сооронбай Жээнбековдун басма сөз катчысы өлкө башчы Бишкек шаарында экенин айтууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков абактан чыкты. Бул тууралуу анын уулу Азат Равшан Твиттерге жазды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кой таш окуясы боюнча айыпталып, 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган. Жарандык көзөмөл комитети уюму аны саясий туткун деп тааныган. Мунун алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы депутат Садыр Жапаров да абактан бошотулган.
Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков азыр Кыргызстандын мыйзамдуу президенти. Бүгүн 6 октябрда Ош шаарында Сооронбай Жээнбековдун талапкерлери митингге чыгышты. Анда президенттин бир тууганы Асылбек Жээнбеков акыркы саясий кырдаал тууралуу сөз сүйлөдү. Асылбек Жээнбековдун айтымында көпчүлүктүн добушун 10 миңдей адам жокко чыгарбашы керек. Биз азыр бийликти басып алгандарга каршыбыз. Азыр легитимдүү президент, өкмөт жана жогорку кеңеш өз ишин улантышы керек. Сооронбай Жээнбеков азыр Кыргызстандын мыйзамдуу президенти, деди Асылбек Жээнбеков. Сооронбай Шарипович элдин алдына качан чыгат деген журналисттин суроосуна Асылбек Жээнбеков жооп кайтарган жок. Сыймык Жапыкеев премьер-министрдин креслосунда. Социалдык тармактарда Сыймык Жапыкеевдин премьер-министрдин креслосунда отурган сүрөтү тарады. Анын жанында өкмөт үйүндөгү жыйындар залында бир нече адам отурат. Ошол эле учурда өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери иш оруналарына кире албай жатышат. Балбак Төлөбаев жумуштан кетүүгө арыз жазды. Өкмөттүн Ысык облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев өз ыктыяры менен арыз жазып, жумуштан кеткенин социалдык тармак аркылуу билдирди. Рахмат, моралдык укугум жок, деп жазган Балбак Төлөбаев. Эске сала кетсек, Балбак Төлөбаев өкмөттүн Ысык облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп, ушул жылдын июль айында дайындалган. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боргунов кол койгон. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу билдирүү таратты. Урматтуу кесиптештер, түндөгү окуяларга байланыштуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын радио станциясы, телестудиясы, парламенттик кабарчылардын пресс бөлмөсү, пресс борбор, чоң жыйындар залындагы түз эфир камсыздоочу камералар жана серверлери талкаланды. Бирок биз эң негизгиси элибиз аман болсун, калган нерселерди уюштуруп алабыз деген үмүттө турабыз. Кеңеш чекит KG сайты убактылуу иштебейт, бул үчүн кечирим сурайбыз. Расмий маалыматтарды убактылуу электрондук почта аркылуу таратып турмакчыбыз. Биз эл мененбиз, ылайым элибиз аман, мамлекетибиз бүтүн болсун. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо шылтоосу менен бийликти басып алуу аракети болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 6 октябрда өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасады. Мамлекет башчы анда айрым саясий күчтөр бийликти мыйзамсыз тартып алуу аракетин жасап, шайлоонун шылтоосу менен коомдук тартипти одоно бузганын билдирген. Шаар тургундарынын тынч жашоосуна бүлүк салышты. Тартип сакчыларына баш ийбей, медиктерди сабап, имараттарды талкалашты. Кан төгүлбөсүн, бир да жарандын өмүрүнө коркунуч келбесин деп күч органдарына ок чыгарбагыла деп буйрук берди. Азыркы учурга чейин кырдаалды курчутпоо үчүн мүмкүн болгон чаралардын баарын жасадык. Мамлекеттин тынчтыгы, коомдун стабилдүүлүгү депутаттык мандаттан бийик, деди президент Жээнбеков. Мамлекет башчы өз кайрылуусунда саясий партиялардын талапкерлерин тынчтып, чогулган жерлерден чыгарып кетүүгө жана бардык күчтөрдү мыйзамдын чегинде иштөөгө чакырган. Мындан тышкары элди чыгымчыл күчтөргө алданбоого үндөдү. Ошондой эле мамлекет башчы борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузуулары терең изилдеп, зарыл болсо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну сунуштаганын билдирген. Өкмөт башчылыкка Садыр Жапаров сунушталууда. Өкмөт үйү митингчилер тарабынан алынды. Учурда убактылуу өкмөт түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өкмөт үйүнүн алдында чогулган жарандар менен Камчыбек Ташиев жолукту. Ал Садыр Жапаровду премьер-министр кылып дайындоо сунушталганын билдирди. Ташиевдин айтымында кечке чейин бир чечимге келишет. Башка чап жулкуулатып, Адахан Мадумаров уртукмукка алынган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Ак үйдүн жанында сабалгандыгын Facebook баракчасына адвокат Бактыбек Жумашев билдирди. Жаңы эле Ак үйдүн жанында Адахан Мадумаров сабалды. Аны Каркыра жайлоосунун сатылышы боюнча айыпташты, деп жазды Жумашев. Түнкү митингде жарадар болгон бир адам каза болду. Митингдеги кагылуушудан жабыркап, улуттук госпиталда жаткан бейтаптардын бири көз жумганын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Саат 8:00 карата саламаттык сактоо мекемелерине 590 киши кайрылган. Анын 439-у алгачкы жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. 150 жабырлануучу ооруканага жаткырылса, 13 бейтап реанимацияда. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 69 киши жатат. Анын 5
реанимацияда. Улуттук госпиталга 164 киши кайрылып, анын 58 жаткырылды. 6 бейтап жандандыруу бөлүмүнө түшсө, 1 эркек киши каза болду. Номер 1 шаардык ооруканага 30 киши кайрылып, 7 жаткырылган, 1 реанимацияда. Чүй облустук ооруканасында ушу тапта 3 адам бар, анын 1 жандандыруу бөлүмүндө. Улуттук хирургия борборунда 13 киши дарыланууда, деп айтылат маалыматта.